Ассаламу алейкум, урматтуу Талас элинин тургундары, мекендештер, туугандар, биздин кардарлар. Биз бүгүн сиздерге Талас шаарынын ичиндеги унаа тетиктер дүкөнүн ачкан элек. Ошол дүкөнүбүз боюнча маалымат бермекчимин. Биздин биринчи дүкөн базардын ичинде, биздин кардарлар тааныса керек. 2009-жылдан бери иштеп келе жатабыз. Жана ошондой эле биз 3-дүкөнүбүздү да ачтык. Ал жакта да тартип беребиз. Чоң жолдун боюнда, эски роддомдун үстүндө. Биздин бул унаа тетиктер дүкөнүбүздө Япон унааларына, немес унааларына, Гигант, Мерседес, Спринтер, Бус, Вито жана дөңгөлөктүн буу абалда жаңы дөңгөлөктөр да сатылат. Бул экинчи дүкөнүбүздүн дарегин айтып коеюн сиздерге. Бул Оторбай көчөсүндөгү Талас шаарынын ичинде билесиздер, бир эле авторынок унаа базары бар. Ошонун ичинде, же болбосо мындайды айтсак болот, Жем базардын ичинде. Бул жерде сиздерге ыңгайлуу болот деп ойлойм. Машинаңыздар менен кеңири кирип келесиздер, эч кандай тыгын болбойт. Жана да бул Жем базардын ичинде замена масла, унаа тейлөө, желимдөө, автомойка ичинде жайгашкан. Күн жылыса, Кудай буйруса, ушул дүкөн менен унаа тейлөөнүн ортосунда да бош орундукта 4-5 ушундай бокс подъемник коюлган турат. Ошол менен катары бул желимдөө, бул контейнердин ордунда 4-5 машина кире турганчалыктай заманбап үлгүдөгү вулканизация курулган турат. Кымбаттуу биздин кардарлар, айдоочулар, дагы бир айта кетчү жарыя бар сиздерге. Биз бир айдын ичинде бир жолу айдын мыкты айдоочусу конкурс телесынаан өткөрүп турмакчыбыз. Бул сынакта ошол жол эрежелери боюнча, белгилери боюнча сынак өтмөкчү. Жеңүүчүлөргө албетте биздин дайындап койгон белектерибиз бар. Келип биздин ушул конкурска катышып, өзүңүздөрдүн билимиңиздерди сынап, жана биздин байгелерибизге ээ болуп кетсеңиздер болот. Мен сиздерге бул Жомарт 2 унаа тетиктер дүкөнүбүздү тартып маалымат бердим. Биздин видеодон алыстабай туруңуздар. Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү 3-дүкөнүбүздөн тартып ошол жакта маалымат бермекчимин. Урматтуу биздин кардарлар, бул 3-дүкөнүбүздүн дареги ушу Мирайдан өткөндөн кийин эле дөңгөлөктөн бир аз өтөсүздөр. Дөңгөлөктөн өткөндөн кийин Көк Эстодон кийинки эле Жомарт 3 деп жазылып турган бул биздин дүкөн. Унааңыздарды короосуна киргизсеңиздер да болот, же болбосо бир аз ылдыйракта ошол больницанын аялдамасында кеңири орун бар. Биз бул түйүнүбүздө унаа тейлөө жана ошондой эле развал схождения, замена масла, дөңгөлөктөрдүн жаңы жана буулары, ошондой эле немес жана Япон унаа тетиктерине дагы бизде тетиктерди кеңири түрү сатылат. Бул дүкөндөрүбүздүн өзгөчөлүктөрү, урматтуу кардарлар, биз сиздерди убара кылбастан, бизде табылбай калган тетиктерди базардан такси аркылуу алдырып беребиз. Бизде дагы ушул шаар ичинде жеткирип берүү, областтын ичинде жеткирип берүү, же Кыргызстандын баардык аймактарына курьер аркылуу жеткирип берүү кызматтары каралган. Жана ошондой эле бизде табылбаган унаалардын татаал тетиктерин дагы бир күндүн ичинде алдырып Бишкектен сиздерге жеткирип берүү кызматы бар. Короосунун ичинде тартып берем сиздерге эстоолорун. Биз бул эстоого ходовщик мастерлерди, электриктерди, сварщиктерди кабыл алабыз. Бул жерде контактный сваркага дагы орун бар. Жана навести менен электриктерге ямалар бар, 4 яма бар. Урматтуу биздин кардарлар, биз сиздерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө аракет кылабыз. Мынакей бул короосунун ичиндагы кенен сиздерге ыңгайлуу болот деп ойлойбуз. Жана сиздерге ушул муктаждыктарыңыздарга жардам бергенге биз чын жүрөктөн кубанычтабыз. Биздин байланыш телефондорду айтып коелу. Биринчи дүкөндүн телефон байланыш номери 0505 84 84 44. Экинчи дүкөнүбүздүн номери 0507 84 84 44. Үчүнчү дүкөнүбүздүн номери 0509 84 84 44. Кандай маселе болсо дагы ушул номерге байланышыңыздар, биз сиздердин маселеңиздерди чечишкенге чын жүрөктөн жардам беребиз. Бул эсто магазиндердин кожоюну Капар байкебизден биз толук жоопкерчиликти алып иштеп жатабыз. Капар байке өзү бунун артында да бир өзгөчөлүк форель балыгын багып жатат. Ошол форель балыгы тууралуу да биз сиздерге азыр кеңири маалымат беребиз.
Бул жакта тирүүлөй алып кетсеңиздер да болот, сатып алып же болбосо кармап ушул жерде отуруп куруп жей тургандагы шарттары бар. Тартып беребиз азыр. Корм 130 сомдон килограммы. Ошого байланыштуу булардын баасы да кымбат болот экен. Кызыл эт, красное мясо, еврокорм деген балыктар 400 сомдон килограмм. Килограмм 400 сомдон. Бул канча вес берет чоңдору? Чоңдору азыр асты 1 килограмм болуп калды мына. Бул жерде өзү кармап, кайрымак менен кармаса да болот, Кайрымак менен кармаса да болот. Кайрымак менен киришип кармап өзүнчө эт алып кетсе болот экен да? Эгер өзү кармаса канча сом болот? Балык кармаса килограмм 450 сомдон. Килограмм 450 сомдон, Бул жерде сиздерде отуруп кууруп бере турганда шарттар каралган экен, Тапчан. Тапчандар бар. Кууруп берген менен канча болот анын баасы? Сиздер кууруп берсеңиздер. 400 сом болсо, берден алып кеткени 400 сом болсо, тияктан кууруп бергени менен 500 сом болот. Анын ичине чайнаны кирет. Приправалары менен. Жакшы экен. Бул жерде сиздин ашканаңызда балыктан тышкарыда кандай тамактарды менюда бар? Менюда буйруса эми азыр күн жылы башталса, ошо ашпозчулар келебиз деп атат. Буйруса тамактын жакшы түрлөрүн койгонго аракет кылып атабыз. Курдак, бардык эле түрлөрү. Куйкаланган козунун этинен курдак ал обязательно болот, Кудай буйруса. Жакшы. Болот. Самсы, шашлык Рахмат, Апар байке, ишиңизге ийгилик. Содоңузга береке берсин. Мынакей урматтуу биздин кардарлар, сиздер унааңыздарды оңдотуш үчүн бизге келсеңиздер, унаны тейлөөгө таштап коюп, бул жерде отуруп, чай ичип, тамак ичип, балык кармап, балык жеп, жолдо шашлык жеп отурсаңыздар, кызматыңыздарды биз сиздерди убара кылбастан өзүбүз тетиктерди таап берип, салып берип, сизге рахат тартууларга аракетин кылабыз. Бул жерге досторуңуздар менен, үй бүлөңүздөр менен келип, эс алып кетсеңиздер болот. Кайрымак менен балык кармап, шашлык жеп, чаккан бир эс алуучу борбор деп койсок да болот. Урматтуу Талас элинин тургундары, мен силерге толук өзүнүн дүкөн боюнча маалымат бере алдым деп ойлойм. Биздин дүкөнгө кош келиңиздер.